азаматты ер кылган айбата болуп турбайбы жашоодогу дөөлөтүң ата болуп турбайбы канып ырдадым булбул кушка айланып. Эгерде ал адам чыгармачыл адам болуп калсачы, мисалы Жок, ошо ырдаган десе. жок. Аябай жакшы адам болсо да мен эме болбойм. Неге? Эгерде ушунчалык көзүм көрүп болуп сүйүп калсам, анда билбейм. Ачык айта аласызбы, тойго ставкаңыз канча? Тажабы. Кырчыларда деле ушундай акча жок учур болбойбу? Оодам, биз вот именно бизде болбой калат да. Себеп дегенде Аябай көп чала чыга калдыңыз эле. мен көп мындай үйдөгүлөр чалат да ма, эмне болду, курсаң ток, акчаң бар деп коем. Каналыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Сиздер менен мен Айдай Амантуура, ал эми менин бүгүнкү маектешим оркестрдин коштоосунда ырдап жүргөн Рыскелди мырза. Саламатсызбы, кош келиңиз. Буга чейин TikTok тиркемесинде сиздин видеоңуз кеңири тараган. Ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз. Негизи антип тарап кетет деп деле ойлогон эмеспиз. Анан жөн эле ушул киргизип койгонбуз. Киргизип койсок башка видеолорду деле киргизип көрөбүз. Андай кетпейт. Анан ошол оркестр менен ырдаганыбыз концерттен бери үзүндө киргизип койгонбуз. 2-3 жолу киргизсек, экөө баары эле жакшы көрүү топтоп элге тарап ушундай болуп атат. Буга чейин оркестрдин коштоосунда ырдаганга чейин сиз өзүңүз жеке ырдап жүргөнсүз беле? Ооба, мен өзүмдүн клиптерим бар, ырларым бар, каверлерим бар. Алар деле мындай неме болуп атат, бир аз элге жакшы бир неме болуп атат. Тарап, элдер жакшы көрүп ушундай болуп атат. Бирок мынчалык оркестрдагыдай болбой атат. Бирок Кудайга шүгүр. Сизди ушу тааныткан кайсы чыгарма болду? Мени эми ошол 28 апрель болуш керек, адашпасам, ошол концертте бир башкача концерт болду. Эл көп келип, анан ошол концертте көп видео тартылып кетти. Эмнеге экенин билбейм. Ага чейин анчалык көп тартылчу эмес, анан аябай көп тартылды. Тартылып элдин баары эле ошол мен Канике эже, ошо Аксаева эке үчөөбүз ырдаган Гүлжик Сатыбеков экөөбүздүн санатору бар. Ошону ырдагандан кийин ошону элдин баары тартып алыптыр дагы өзүнүн инстаграмына, тиктогуна киргизишиптир. Аны болсо ошол бир жакшы качественно тартылган видеосун 10 кесип алып өзүнүн историясына киргизип коюптур. Анан ошол жака киргизип коюп, анан ошондон кийин ошолор да көп таралды. Анан Канике эжекебиз дагы өзүнүн инстаграм баракчасында деген өзүнүн катталуучулары көп да. Анан ошол жака дагы бир 2-3 жолу кайра киргизгенден кийин ал ырды дагы көп киши таанып, уккусу келип ушундай болуп калды. Андан кийин биз Ошко барып келдик. Ошко барып келгенден кийин дагы ал жакта дагы аябай кайра видео тартышып ушундай болушту. Ошондо ошол кең дүйнө менен Шуак Сатаев анан ошол санатор ушул эки ыр аябай бир жакшы тарап, элдин баары жакшы көрүп ушундай болду. Улуттук филармонияда иштейсиз, негизи. Анан ал жака деле кабыл алыныш мындай жеңил болбосо керек. Кандай критерийлерден улам тандалып алынат ал жака? Ал жака биринчи диплом керек. Диплому керек. Анан жакшы ырдаш керек. Жакшы ырдап, анан ал жака өтүш деле негизи оңой эмес. Көп конкурент күчтүү болот. Себеп ырчы көп, жакшы ырдаган ырчы көп, жанды ырдаган ырчы көп, оркестрмен ырдагысы келген ырчы көп дегендей. Анан ал жака өтүш үчүн бир жакшы материал менен барыш керек, же болбосо жакшы ырдап барыш керек. Мисалы сизге чет жактан сунуш түшсө, макул болот белеңиз, кабыл аласызбы? Эгерде кайсыл жактан да?
мисалы чет жактан элдей сиз каалаган мыкты оркестрлардан сунуш түшсө ошолорго топко мүчө болуп ырда биз менен баягы чогуу чыгармачылыгымды улант деп же болбосо патриот катары жок мен Кыргызстанда эле иштейм деп коюп каласызбы? Негизи мен чет жакка чыгып көрө элекмин. Анан билбейм эмне деп жооп берем. Эгерде мага ушунчалык жаккан болсо, мен мага жакшы бир пайдасы болгон болсо, мен эгерде мен Кыргызстандын бир элге, башка мамлекетке таанылтала тургандай даражадагы бир нерсе болсо, оркестр болсо же болбосо өзүнүн бир жакшы пайдасы болсо, мен ого эле демекмин, бармакмын. Бирок чет жакка чыгып көрө элекмин. Анан билбейм. Негизи жок десем керек. Эл аралык конкурстарга мындай катышууга аракет кыласызбы? Ал менин эң чоң кыялым. Эми катышкым келип, ырдагым келип жүрөт. Ал жактын өзүнүн бир башкача атмосферасы бар. Ошо конкурс сынактарынын. Анан бир мен кичинекейимде, мисалы, көп конкурстарга, сынактарга катыштым да, анан ал жактын ошол атмосферасын мен бир аз түшүнүп калгам. Мага аябай жагат да. Ошол үчүн интрига болуп аткан нерселер жагат. Анан бир кыялдарым бар, чоң ошол конкурс сынактарга, ошол Кыргызстаныбыздын кызыл желегин бир аз да болсо башка мамлекетке таанылткан. Мисалы кээ бир аябай аракет кылат эмеспи? Мен жүзүмдү таанытайын деп, атайын хайп кармап, сиз ошол адамдардын катарына толуктайсызбы? Жок. Мен андайлар толуктабайм. Мен Инстаграмга история киргизе албайм. Жакшы история киргизе албайм негизичи. Эмнеге? Кызыкпайсызбы же кандай? Кызыкпайм дагы. Эртең менен турам, бүгүн мондай историяларды киргизейм деп ушинтем, анан болбой эле унутуп калам, жана көнүгөн эмесмин. Анан тартайын деп тартып, анан жана жакпай калат да өчүрүп салам. Ушундай боло берет да менде. Көп тартпайм. Анан хайп деген нерсени түшүнбөгөн адам катары түшүнбөйм. Мисалы чыгармачылыкта деле мындай бошко иштер болот, оор эле. Анан ошол нерсени сиз өзүңүз мындай көтөрө алат экенсизби? Негизи аябай бир неме деп коет экен, деп творческий кризис деп коет экен. Болот экен, эч нерсе жакпай, ырдаганың жакпай, же бирөөнүн ырдаганы жакпай, же ыр чыгара албай, ушундай бир кризис болот экен. Андайларды көрүп жүрөм башкалардан, бирок өзүм да андай боло элем. Азыр менде ырдаш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек, ушундай болот. Мисалы ошол жаш таланттардын арасынан деле сурулуп чыгыш керек да. Бул учурда бут тосуулар аябай көп эле болот да. Мисалы сиз өзүңүз жеке өзүңүздө ушундай учурлар болгонбу? Жок, менде андай боло элек. Негизи менин азыр андай кылып бут тосуу боло турчудай мен элге аралаша элекмин. Мисалы шоу бизнесте жүргөн адамдар ушундай болот дешет. Мисалы мага ушундай бут тосуу болгон, тиндей бут тосуу болгон деп угуп калам. Жок, тактап кетейин. Мен бут тосуу дегеним мисалы жөнөкөй эле дейли. Филармонияга оркестрдин коштоосунда мисалы ошо жана атайын топ барго, ошол топко алыныш үчүн деле бир командага бир 5-6 адам. Мындайча айтканда конкурста турат дейли. Анын арасында ушундай учурларда сизге бут тосуулар болгонбу дейт? Негизи бул бала болбойт деген сыяктуудай болгон. Анан бирок филармониядан андайды уккан жокмун. Мен биринчи Бишкекке келгенде, Мураталы Күреңкеевке тапшырганда, музыкалык окуучайга тапшырганда ошондой болгон. Мен 2014-жылы ошол Ысык көл досторун чакырат деген эл аралык конкурс бар, сынак бар, ошону утуп алгам, жеңип алып. Анан 1 жылдан кийин эле мен бул жакка келгем да, мен бул жакка ошол Күреңкеевке алат деген да меничи. Сен алат бар деди, анан барсам, мага мынтип айтты да, балам сенин ырчы чыкпайт, кете берчи деди да магачы. Дегенде анан мен 1 жыл мурун эл аралык конкурсту утуп алгам да. Анан мен айткан сен барсаң өтөт деген да. Анан мен өзүмчө эшикке чыгып алып, же ыйлашымды билбейм, же күлүшүмдү билбейм, анан тапшырам деп анан тапшыргам да. Андай нерселер боло берет. Мисалы, мындай жөнөкөй эле сөз менен деле ар нерсени айта берет да. Мисалы, сынап айтат, эмне дейт экен депчи. Анан андай нерселерге мен мынтип
колунан келген ушул экен да деп коем өзүмчөчү. Мисалы чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү аябай назик болот. Сиздечи кандай? Мисалы ошондой сөздөргө сынып каласызбы же тескерисинче кайрадан мындай ташалып мен ушуларга? Жок, мен башкача немем бар, мындай өзүмдө характерим бар. Бирөө мага жаман сүйлөп, мени жамандап ушинткен болсо мен көрөсүң деп коем да. Деп туруп көргөз коесуң. Сонан биз сиздей таланттуу коноктор чакырганда сөзсүз ырдатышыбыз керек. Сизден жагымдуу бир чыгарма суранабы анда? Искелди Сатыбалдиевдин аткарысында жагымдуу бир чыгарма. Ажарың арбалып, дидарың азарланып, муңканып ырдадым бул кушка айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созомобон бүкүп болуп үн салып, ой, үн салып. Айыбы жок жаралган ажайып көркөмүңө, ашыгып ырарнаймын асыл кечим өзүңө. Күчмүс болуп жанасың, өртсөм ал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө, 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 өмүрдө. Миң сулуунун ичинен бир өзүңдү каалаймын, туткуну болдум эркем туш алган бул жагдайдан. Бир өзүңдү ойлоймун, бир өзүңдү самаймын, тагдырга башымды ийип тарттым сенде убайым, 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 убайым. Сиздин деги эле табитиңизде көбүнчө кандай ырлар басымдуулук кылат? Негизи көбүнчө аябай көп неме кылам, сөзүн аябай маани берем. Негизи сөзү жакшы болсо, анан ошого жараша мындай жан дүйнөң менен дейби, жүрөгүң менен дейби, мынтип кирип ырдасаң болот да. Анан сөзүнү түшүнбөй эле ырдаш кыйын болуп калат да. Кандай ойлойсуз, мисалы бизде чыгармачылыкта ырчыларда дейли, эмнени өнүктүрүш керек негизи? Жанды ырдаганда. Жанды ырдаганда анан мисалы мен казактардын, өзбектердин, чет өлкөлүк ырчылардан чыныгы жылдыз ырчыларды көрөм да, мисалы. Бизде бар, бирок анчалык өзүн алып жүрө алышпайт да. Жылдыздай болупчу. Ошол нерсе керек. Жылдыздай болуп алып жүргөндө кандай болуш керек? Мисалы. Чыгарган ырын жакшы ырдап чыгарыш керек ырларын. Мисалы, жакшы бүтүрбөй деле чыгарып кое беришет, эптеп чыгарып калыш керек да. Ушундай сыяктуудай нерселери бар. Кийингендери, мисалы, элементарно ошо кийингендери. Негизи ошол кийимге аябай бир жакшы маани бериш керек биздин ырчылар. Продюсер менен иштешүү планыңызда барбы? Жок. Өзүм эле көтөрөм. Мындай. Бизде продюсер да жок да. Мындай. Бизде продюсер деген башкача түшүнүшөт да. Бизде продюсер дегенде ушу чыгарыш керек эле деген сыяктуудай эле түшүнүшөт да. Акча берем, чыгарат деген сыяктуудай түшүнүшөт да. Продюсердин жумушу башка нерсе. Мисалы, музыкальный продюсер деп коет, ал башка болот. Чисто өзүнүн продюсери болот. Мисалы, биздикилер менеджер деле, менеджердин жумушун кылган адам деле продюсер деп ойлошот да. Продюсердин жумушу башка. Бирок мен иштешким келген жок негизи. Сунуш түшсө ойлонуп көрөбүз, бирок азыр кереги жок да.
Анан бир канча мамлекеттик баягы биздин өлкө башчыбыз катышкан концерттерде мисалы кадр сыртында сүйлөшүп калдык, ырдап жүрбөйбүзбү? Анан мындай бул сиз үчүн деле сыймык болсо керек, өлкө башчынын алдында ырдаган, же мындай аябайдыр ашыгып күткөн учур эмеспи? Мен андай болгон жок. Мисалы, депутаттардын алдысында деле ырдап калабыз. Чоң кишилердин астында ырдап калабыз. Атка минерлер деп коет, ушундай кишилердин астында ырдап калабыз. Бирок ушул жерде ырдап атам дегендей болгон жок. Менде негизи болгон жок. Мен көп болуп калдым мендечи. Анан башка мамлекеттен келген президенттердин, башка мамлекет президенттердин деле астында ырдап калып атабыз, бирок ой, президент деген сыяктуудай менде андай нерсе болгон жок. Анан президентибиздин астында деле ырдадык. Көп эле жолу болду. Башында болуп атканда эми президенттин астында ырдап атам, биринчи жолу ырдагам. Эми азыр көнүп калып, кайра көрүшө берип. Жакшы. Сиз азыр мисалы учурда тойлорго чакыруулар көп эле болуп атат да. Анан бизди көрүп аткан көрүүчүлөр деле мындай сиздин ырдаганыңызды көрүп, ай бул көп эле акча алса керек деп ойлойт да. Ачык айта аласызбы, тойго ставкаңыз канча? Эми биздики арзан эле, аз эле десем болот. Биз башка ырчыларга салыштырмалуу. Мен барсам, фонограмма ырдабайм, жанды ырдап берем. Эгерде мени чакырса да. Анан бекерден $200 чейин. Болдуңуздар, бекерден $200 чейин. Анан жандуу гана ырдайм деп калбадыңызбы? Анан дагы бир чыгарманы сураналы, аркасынан эле. Жанагы ырдын уланысын ырдап коеюн. Анан дагы бир куплетиңи. Тумчуганын түбү жок, саналарга батамын, бийиктерге жетелей, ак батасы атамды, издеп жүргөн бейишим, таманымда апанын, азаматты ер кылган ай бата болуп турбайбы, жашоодогу дөөлөтүң ай ата болуп турбайбы, жаман жүрсөң ичинен ай капа болуп турбайбы, түгөнбөгөн берекең ай апа болуп турбайбы, үйүңдөгү базарың ай бала болуп турбайбы, көзүңдү ачып жумганча кеч кирет да таң атат, сыйлашалы кел досум, өмүр өтүп баратат, тирүүлүктө адамдар бири-бирине аманат, бешик көркү бөлүнгөн ай бөбөк болот турбайбы, жашоодогу дөөлөтүң ай ата болот турбайбы, агасына иниси ай жөлөк болот турбайбы, бир туугандар бир үйдө ай өзөк болот турбайбы, карыганда неберең ай эрмек болот турбайбы. Рахмат. Анан чыгармачылыкта ким менен мисалы дуэт ырдасам деген пландар барбы? Кыргызстанданбы? Кыргызстандан болобу же болбосо дүйнөлүк деңгээлге чыгып кимдир бирөө менен дуэт аткаргыңыз келеби? Ойлонуп көрүлүк ушул негизи. Азыр ырдап жүрөм негизи. Бирок кыялданган эмесмин, бирок мындай бир ушул эжекебиз, Канике эжекебиз чыккан убагында чыкканда, мисалы 2012-2013 жылы чыккан. Мындай ырлар аябай хит болгон да. Ошондо мен бир
ушул эжекелерибиз менен ырдап калсак деп бир айтып койгон элем. Мындай Кудай буйрса жаштын тилегин берет деген чын эле экен. Азыр кыялданган кишилердин бирөөсү менен ырдап жүрөм. Сондан жеке сиз тууралуу кененирээк маалымат биздин көрүүчүлөрүбүзгө деле кызык болуш керек. Каяктан болот? Мен өзүм Жалал Абад областына караштуу Нокен районунун Алма айылында төрөлүп, ошол жакта өсүп, анан Жалал Абад шаарынын өзүндө дагы номер 5-чи Бекмамбет Осмонов атындагы гимназияда да окуп калгам. Бир жолу бир эфирге барып айтып бергем, аны деле айтып берсем. 30-чы мектепте, анан 5-чи мектепте окугам да. Анан 30-чы мектепте айтып, 5-чи мектепти дагы айткам, бирок аны кесип салыштыр да. Кесип салып комментарийге жазып коюштур көп кишилер, сен 5-чи мектепте окудуң беле, эмнеге аны айтпай атасың депчи. Ал жакта айтып коеюн, ошол жакта да окугам. 5-чи мектепте окугам, ал жакта дагы менин эжекелерим бар. Ошол мени таптап дегендей, мени конкурстарга, сынактарга алып чыгып, мына мени тарбиялаган эжекелерибиз бар, мугалимдерибиз бар, Жылдыз деген. Ал эжекелерибизге да мен чоң рахматымды айтам. Ошол кишилердин арты менен ушу Кудай буйрса мына бир Кыргызстанда бир өзүбүздүн ордубузду тапканга бир түрткү болгон кишилердин бирлери да. Анан ошол Жалал Абад областына караштуу Нокен районунун Алма айылында төрөлүп өскөм. Мураталы Күреңкеев атынан музыкалык окуу жайга тапшырып, ал жакта окудум. Азыр эми бир жакшы план кылып атам. Бүйүсара Бейшеналиев атындагы институтка тапшырам деген, университетке тапшырам деген оюм бар. Ал жакта дагы окуйм деген планым бар. Буйрса окшошуп калса ал жакта да окуйбуз. Ошол азыркы учурда Улуттук филармонияда Карамолдо Оросов атындагы эл аспаптар оркестр, академический оркестрда, академиялык оркестрда буйрса солист болуп эмгектенип атабыз. Ошол. Анан мисалы кээде мындай тажаган учурлар болот да. Сизди негизи эле сиз эмнеден тажайсыз, мындай тажаган учурларыңыз болот? Эмнеден тажайм? Кээде акчам жок болуп калат, ошондон тажайм. Ошондон тажайм. Башка эч нерседен тажабайм. Ырчыларда деле ошондой акча жок учур болбойбу? Адам, биз вот именно бизде болбой калат да. Себеп дегенде биз көп ырчыларды байкайм. Мындай бизде кээде болот, аябай көйүп кетет. Бирде болот, жок болуп кетет. Эч нерсе таппай каласың, ошондой болот. Эми аны ачык эле айтыш керек. Мен ошондон тажайм, чынын айтайын. Мен ошондон тажап кетем аягы. Мындай кээде болбой калат, бир таппай калам, ушундай болуп калат. Ошондон бир аз тажайм. Мисалы студенттик күндөрүн ар ким ар кандай эскерет да. Студенттик күн десе сиз кандай эстейсиз? Мен ачка калган күндөрүмдү эстейм. Көп жолу ачка калдыңыз. Мен көп мындай үйдөгүлөр чалат да, ама эмне болду, курсаң ток, акчаң бар деп коем. Жок негизичи. Көбүнчө ушундай болчу. Анан көбүнчө ачка калып калчумун. Анан акчам жок калчу да, дайыма өзүм табам деп ушташып. Анан ошол биздин жатакананын астында магазинибиз бар болчу. Бактыгүл апа деп барып ошол апабыздан бир нерселерди алып жеп ошентип курсагымды тойгозчумун. Анан студенттик күндөрүмдү мен ошентип эстейм. Анан ачка калып, эч кимди тааныбай. Бакта эч кимди тааныч эмесмин. Бакка келгенде эч кимди тааныч эмесмин. Ушул жерге келгенде адамдардын мындай тааныбаган адамдар менен жакшы сүйлөшкөндү үйрөндүм да. Себеп дегенде мен ага чейин мен ата энемдин жанынан чыккан эмесмин да. Жүрчүмүн, баары менен жакшы сүйлөшүп эле, анан мисалы характерин көрсөтө калып деген сыяктуу нерселерим бар эле да. Бияка келгенден кийин таанысам, тааныбасам жакшы сүйлөшкөндү үйрөндүм. Адамдарга жакшы мамиле кылганды үйрөндүм. Себеп канчалык жакшы мамиле кылсаң, жакшы жүрсөң, мага дагы мисалы ошондой жакшы мамиле кылышат экен да. Анан ошондон өзүмө өзүм
мындай неме кылып кой деп жакшы сүйлөшүп элдим баары менчи. Анан мен ошон бияка келгенде ошону үйрөндүм. Студент күндөрүмдө чынын айтайын, тааныбаган адамдардан таяк жеп калчумун. Себеби башкача сүйлөчүмүн менчи. Грубо сүйлөчүмүн да, корс сүйлөчүмүн, ошол үчүн тааныбаган адамдарыма таяк жеп калчумун. Телефондорумду алдырып койчумун. Анан ошентип эстейм. Анан эгер сиз менин ордумда болгонуңузда өзүңүзгө кандай суроо берет элеңиз? Билбейм. Неге мынча карасың деген суроо. Негизи Ильяс Абдразаковдун интервьюсун көрүп атам. Неме го дейм, онлайн жылдыз деген болуш керек эле. Бир убакта жакшы чыккан го ТРКда. Ошону көрүп атам, анан хейтерлерден келген суроолор да. Неге мынча карасың, агарбайсың деген суроо берди. Ильяс байкебиз аябай нерв болуп кетти да. Мындай неме менен жооп берди да, эмоция менен жооп берди да. Анан ушул суроо мага келип калса, мен эмне деп жооп берет болдум экен дештикенде мен эсебечи. Өзүңүз мындай эмне карамын, аябай карамын деп элесиз? Жок, мен өзүмдү аябай карамын дебейм, бирок мындай кара тору балдардын катарына кирем да. Эч качан агарбаган. Анан ушул суроо келип калса, деп мен өзүм иштеп да. Сиз айтып атсаңыз мен ошону эстеп кетип атпайм. Негизи каралардын деле катарына кирбейм, актардын деле катарына кирбейм. Мындай кара тору дейт го. Ушундайлардын катарына кирсем керек. Анан эл көрсө айтат да, комментарийге жазат болуш керек. Ушундай бала экенсиң го депчи. Анан мисалы сиздин атайындай талаптарыңыз барбы? Сиздин болочок жубайыңыз кандай болуш керек? Элестетесизби өзүңүз? Кандай болуш керек негизи? Элестетип, мен элестеткендин баарын көрүп койгон. Бар. Көрүп койгон? Мындай мен элестеткендегидей бар. Негизи чач узун болсо дечим, көбүнчө ошентип кое алганчымын. Ошондо ойдо койсуз. Ошондо. Анан менин мындай чыгармачылыгымда аябай бир мен кандай күйсөм, ал да ошондой күйүш керек да. Мен ошентип неме кылчумун, деп кыялданчымын. Анан менин ырдаганымды эмес, же болбосо менин жүргөнүмдү эмес, менин өзүмдүн кандай турушумду жакшы көрүшүн каалачумун. Жакшы көргөн кызды каалачумун. Мени сыйлаган. Эгерде ал адам чыгармачыл адам болуп калсачы, мисалы. Жок. Кошордо эмдесе. Жок. Аябай жакшы адам болсо да неме албайм. Эмнеге? Билбейм мен. Эгерде ушунчалык көзүм көрүп болуп сүйүп калсам, анда билбейм. Анан негизи мурунтан эле ушинтип кыялданчымын, ырчы эмес депчи. Ырчы болсо дагы, эгерде мен менен мага күйөөгө тийип, мен менен жашайм десе, анда ошол чыгармачылыгын токтотот да. Жакшы. Чоң рахмат бизге келип, убактыңызды бөлүп, биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Анан жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө салам жолдоп өтсөңүз да болот. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз журтчулугу сиздерге баарыңыздарга тынчтык, аманчылык каалайм. Анан сиздерге да чоң рахмат ушинтип мени интервьюга чакырып, бир аз да болсо ичимде болуп аткан нерсени айтып. Негизи айтып атпаймынбы, көпчүлүк барсаң бирдей эле суроо. Кантип кирип калдың, каяктансың, неге мындай болду, ошондой эле суроо. Анан сиздерге чоң рахмат. Ушинтип жакшы жаңылыктарым болсо сиздер менен бөлүшүп турам. Анан жалпы кыргыз элине тынчтык, аманчылык. Анан жалпы менин жакындарыма, мени тааныган адамдарга баарына салам. Бардык кыргыз элинин ар бир кыргыздын үйүндө тынчтык болсун. Кыргыз желегибиз дайыма эле желбиреп, Кыргызстаныбызда аманчылык болуп эле. Ушинтип жай баракат интервьюда отуруп алалы, дайыма эле жакшылыкта жолугалы. Рахмат.